Саламатсыздарбы? PowerPoint программасынын жардамында викториналарды кантип түзсөк болот? Мисалы, менин өз оюнум деген викторинаны түзүү үчүн PowerPoint'ти ишке киргизебиз. PowerPoint'ти ишке киргизгенден кийин бул жерден пустая презентация деген тандайбыз. Бизге заголовок слайда, подзаголовок слайда деген текст кереги жок. Башкача айтканда бул макет керек эмес. Бизге пустой макет керек. Ал үчүн бул жерге муштун көрсөткүчүн алып барып, оң жак баскычын басабыз. Макет дегенден пустой слайд дегенди тандап коебуз. Эми бул слайддардын фонун өзгөртүү үчүн дизайн деген тандайбыз. Оң тараптан формат фона тандап, бул жерден градиентная заливка, кааласаңыздар ушул жерден ар кандай заливкаларды тандап койсоңуздар болот. Андан кийин тип деген жерден биз ар кандай типтерин тандап койсок болот. Радиальный дегенди тандайбыз. Предустановленные градиенты дегенден көк түстү тандап коелу. Биздин барактардын, слайддардын фону ушунда болду. Бул жерден применить ко всем дегенди басып коебуз. Андан кийин ставка дегенге кайтып барабыз. Ставка дегенге кайтып барып туруп, биз ошол викторинанын башкы бетин түзүш керек. Башкы бетин түзүү үчүн, башкача айтканда викторинанын аталышын жазыш үчүн бул жерден таблица деген тандайбыз. Бул жактан мамычалардын саны 8, ал эми жолчолордун саны 2 боло тургандай кылып тандадык. Ошондо бизге ушундай таблица сызылды. Андан кийин строка состояниедан галочканы алабыз. Чередующийся строки дегенден галочканы алып коебуз. Бул таблицаны каалагандай өлчөмдө чоңойтуп койсок болот. Ошондой эле бул таблицаны каалаган жерге жылдырып алсак болот барактын. Андан кийин таблицанын фонун дагы өзгөртсөк болот. Ал үчүн таблицаны толук белгилейбиз. Белгилегенден кийин бул жерден кайра эле градиентная заливка дегенди тандайм. Андан кийин бул жерден предустановленные градиенты дегенден ушул прожектор вверх дегенди тандап коеюн. Андан кийин бул жерден тип радиальный бойдон кала берсин. Бул жерден биз ушундай кылып жылдырып, ар кандай кылып өзгөртүп алсак болот. Андан кийин макет дегенди тандайбыз. Макет дегенди тандап, биздин текст ушул таблицада ячейкалардын ортосуна жазылуу үчүн бул жерден по центру дегенди тандайбыз. Ал эми асты жагынан по вертикали дегенден дагы по центру дегенди тандап коебуз. Андан кийин шрифттердин түрлөрүн тандоо үчүн, өлчөмдөрүн чоңойтуу үчүн, түсүн өзгөртүү үчүн главныйын тандайбыз. Полужирный. Бул жерден биз шрифттин ар кандай түрлөрүн тандап алсак болот. Шрифттин өлчөмүн чоңойтуп алсак болот. Бул жерден шрифттин түсүн өзгөртүп тандап алсак болот. Эми бул жерге биз викторинанын аталышын жазып коелу. Мисалы, менин өз оюнум. Асты жагына бир клетка таштап туруп, оюнум деп өзгөртүп койсок болот. Бул жерден эми создать слайд деген баскычты басабыз. Басканыбызда экинчи слайд түзүлдү. Биринчи слайдка переход коюп коелу. Ал үчүн биринчи слайдты тандап туруп, переходу дегенден бул жерден появление дегенди тандап койсок болот. Ушундай болуп появление болот. Андан кийин экинчи слайдты тандайбыз дагы. Бул жерден ставка дегенди тандайбыз. Таблица. Бул жерден 5 мамыча, 5 сап тандап коелу. Өзүбүз каалагандай тандасак боло берет. Эми бул жерден строка заголовкадан галочканы алабыз. Чередующийся строки дегенден дагы галочканы алабыз. Бул таблицаны барактын өлчөмү менен бирдей кылып алабыз, жылдырып туруп, барактын өлчөмү менен бирдей кылып чоңойтуп коебуз. Андан кийин таблицанын дагы фонун өзгөртүп коебуз. Ал үчүн таблицаны белгилейбиз. Белгилегенден кийин эми бул жактан өзгөртүп коебуз. Же болбосо бул жактан макет дегенди тандап туруп, конструктор дегенди тандап туруп, заливка деген тандап, градиентная, андан кийин другие градиентные заливки деген тандасак ушундай терезе ачылат.
же болбосо дизайн деп туруп фон страницы дегенден тандасак да болот. Градиентная заливка, ал эми бул жерден радиальный дегенди тандайбыз. Андан кийин предустановление градиенты дегенден акырындагы көктү тандап коелу. Андан кийин бул жерди басып коебуз. Мына биздин фон ушундай болуп калды. Эми бул жерден биринчи таблицаны чоңойтуп алабыз. Биринчи мамычаны мына чоңойттук. Андан кийин калган мамычалардын баардыгын белгилейбиз. Белгилегенден кийин макет дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерге өлчөмүнү жогору карап турган стрелканы бассак, мына баардык мамычалар бирдей болуп чоңоет. Барактын чеги менен бирдей болгонго чейин чоңойтуп барабыз. Мына барак менен бирдей болду. Андан кийин по центру дегенди тандайбыз. Бул жерден по вертикали дегенден дан по центру дегенди тандайбыз. Главная деген барып туруп, положирный көлөмүн чоңойтуп койсок болот. Мына бул жерден тексттин түстөрүнү кийин өзгөртөбүз. Азыр бул жерге категория 1 деп жазалы. Категория 1. Эми бул жерди карасаңыздар, текст таблицанын сол тарабына жазылып калды. Бул жерден дагы баардык таблицаны биринчи мамычаны белгилеп туруп, макет деген тандап, по центру, андан кийин главная, бул жерден положирный, шрифттин өлчөмүн чоңойтуп алсак болот. Андан кийин бул категория деген текстти белгилеп туруп, копировать деген басабыз дагы асты жагындагы ячейкаларды белгилейбиз. Белгилегенден кийин вставить деген бассак, ушул текст баардыгына көчүрүлүп калат. Бул жерден 2, бул жерден 3, 4-нчү категория, 5-нчи категория. Сиздер өзүңүздөр каалаган сандагы категорияларды түзүп алсаңыздар болот. Эми ар бир категорияга ар кандай балдагы упайдагы суроолорду жазсак болот. Мисалы 200 упайлык суроо, 400 упайлык суроо, 600 упайлык суроо, 800 упайлык суроо. Эми бул упайларды дагы астына көчүрүп алсак болот. Ал үчүн белгилеп алып туруп, копировать дейбиз дагы. Астындагы бош ячейкаларды белгилеп туруп, ставить деген басып койсок, баардыгына көчүрүлөт. Эми бул жерден шрифттерди дагы өзгөртсөк болот. Категорияларды белгилеп туруп, бул жерден цвет шрифта дегенден ак түстү тандап койсок, мына категориялар ак түстө болду. Ал эми упайлар жазылган ячейкаларды белгилеп туруп, бул жерден мисалы алтын түстү тандап койсок болот. Мына тандап койдук. Эми бул жерден биз ушул викторина түзүү үчүн вид дегенди тандайбыз. Андан кийин образец слайдов дегенди тандайбыз. Образец слайдов деген тандаганыбызда ушундай образецтер коюлат. Себеби баардык презентация бирдей түстө, бирдей өлчөмдө болуу үчүн. Андан кийин ставить макет деген баскычты тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерге макет коюлат. Коюлган макет четиден кызыл рамка болуп калат. Ошол макетке мышты алып барып, оң жак баскычын басабыз дагы. Переименовать макет дегенди тандап, бул жерден биз суроо деп жазып койсок болот. Суроо. Андан кийин переименовать деген баскычты басып коебуз. Эми образец заголовок дегенди бул жака алып түшөбүз. Бул жерден каалагандай кылып чоңойтуп, кичирейтип алсак болот. Мисалы белгилеп туруп, положирный кылып ар кандай кылып өзгөртүп алсак болот. Эми бул жерге биз кнопка кошушубуз керек. Кнопка кошуу үчүн кайра ставка деген тандайбыз. Бул жерден фигура, эң төмөн жакта управляющие кнопки дегенден акырында турган бош кнопканы тандайбыз. Мышты бул жерге алып келип, сол жак баскычын басып, кое бербестен тартсак, кнопка коюлат. Бул жерден перейти по гиперссылке деген көзөнөкчөгө белги коебуз. Андан кийин бул жер следующий слайд болуп ушул бойдон калыш керек. Бул жерди бассаңыздар түрлөрү чыгат. Башка түрүнү тандаштын кереги жок.
Андан кийин окей деген баскычты басабыз. Эми бул жерге текст жазып коебуз. Мисалы жоопту көрүү деп жазып коелу. Бул текстти чоңойтуп алсак болот. Чоңойтуп алдык. Чоңойтуу үчүн главный аян тандайбыз. Положирный бул жерден чоңойттук. Түсүн өзгөртүп койсок болот мындай кылып. Андан кийин кайра образец слайдов дегенди тандайбыз. Бул жерден ставить макет. Бул белгиленип турат. Ошол белгиленип турган макетке алып барып оң жагын басабыз. Переименовать макет. Бул жерди өчүрөбүз дагы. Жооп деп жазып коелу. Жооп деп жазып, переименовать деген баскычты басабыз. Андан кийин бул текстти дагы каалаган жерге жылдырып алсак болот. Бул жерди дагы өчүрүп, өзгөртүп койсок болот. Мисалы, жооп деп жазып коеюн. Андан кийин бул жерден биз кнопка кошушубуз керек. Бул текстти мындай кылып каалагандай кылып кичирейтип, чоңойтуп алсаңыздар болот. Эми бул жерге кнопка кошуу керек. Кнопка кошуу үчүн кайра вставка, фигуры. Бул жерден управляющий кнопкадан бош кнопканы тандайбыз. Бул жерге кайра дагы кнопканы сызабыз. Андан кийин перейти по гиперссылке дегенге белги коебуз. Андан кийин следующий слайд дегенди басабыз дагы. Бул жерден слайд дегенди тандайбыз. Слайд дегенди тандаганыбызда слайд 1, слайд 2 деп турат. Биздин баягы упайлар коюлган таблицабыз слайд 2-де, слайд 1-де бул башкы викторинанын аталышы турат. Биз слайд 2 дегенди тандайбыз. Андан кийин окей деген баскычты басып, бул жерден дагы окей деген баскычты басып коебуз. Андан кийин бул жерге текст жазабыз. Башкы бетке кайтуу деп коелу. Бул текстти дагы шрифттерин өзгөртүп койсок болот. Главная, положирный, чоңойтуп койсок болот. Бул жерден түсүн өзгөртүп койсок болот. Мына өзгөрттүк. Андан кийин образец слайдов дегенди тандайбыз. Бул жерден закрыт режим образца деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда мына биздики слайдыбыз ушундай болуп калды. Жанагы макеттер бардык слайдтарга иштей турган болуп привязка болду. Эми бул жерден биз создать слайд деген баскычты басабыз. Баскандан кийин surrow деген макетти тандайбыз. Surrow деген макетти тандаганыбызда мына биздин surrow коюлду. Андан кийин кайра слайд дегенди тандайбыз. Бул жерден жооп деген макетти тандайбыз. Эми биз экинчи категориялар жазылган слайдка кайтып барабыз. 200 упайлык surrowго 200 упайлык surrowду ушул таблицага байлашыбыз керек. Ал үчүн ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, оң жак баскычын басабыз. Андан кийин гиперссылка дегенди тандайбыз. Бул жерден место в документе дегенди тандайбыз. Бул жерден слайд 3 дегенди. Бул жерден жанагы биринчи кезекте текстти өзгөртүп алышыбыз керек экен. Заголовок слайда деген жерди басып туруп, бул жерге категория 1 surrow 200 деп коелу. 200 упайлык surrow. Андан кийин жооп деген ушул бойдон тура берет. Эми жооп дегенге дагы бул жерге жооп surrow 200 упайлык деп коелу. Эми экинчи слайдка кайтып барабыздан бул жерден 200 упайлык таблицага категория 1ге мыштын көрсөткүчүн алып барып, мыштын оң жак баскычын бассак контексттик меню чыгат. Бул жерден гиперссылка дегенди тандайбыз. Андан кийин место в документе дегенди тандайбыз. Бул жерден
Так, birinci кезекте biz bir qancha suroolordu түзүп алышыбыз керек экен. Ал үчүн азыр бизде ар бир категорияда 4 суроодон тургандыктан 5 категорияда 20 суроо турат. Демек биз мына жерге дагы 18 19 суроо кошушубуз керек экен. Ал үчүн ушул экөөнү белгилейбиз. Белгилегенден кийин мыштын оң жагын басып туруп дублировать слайд дегенди басабыз. Мына кайра басабыз. Дублировать слайд 42 слайд болуш керек. Себеби 20 суроого 2ден болгондо 40 болот, башындагы экөө менен 42 болот. Мына дублировать слайд. Бул жерден копировать слайд кылып койсок, иштебей калат. Ошондуктан дублировать слайд кылып алышыбыз керек. Мына дублировать слайд 22 дублировать слайд ар бир категорияда 4төн суроо болгондо 5 категорияда 20 суроо, ал эми жооптор менен 40 болот. Ошондо 40 слайд болуш керек. Башындагы 2 слайд менен 42 слайд болуш керек. Мына дублировать слайд дегенди басып кете беребиз. Болду. Эми башкы категориялар жазылган слайдка кайтып барабыз. Кайтып баргандан кийин бул жерден 200 упайлык биринчи категориядагы 200 упайлык ячейкага мыштын көрсөткүчүн алып барып оң жагын басабыз. Бул жерден гиперссылка, бул жерден место в документе деген тандайбыз. Андан кийин категория суроо 200 дегенди тандап туруп окей деген баскычты басабыз. Андан кийин 400 дегенге барабыз дагы. 400 дегенге барып туруп гиперссылка категория ошондо мынага коюлду. Кийинки 5-чиге коебуз. Окей. Андан кийин 600га алып барып гиперссылка 7-чиге коебуз. Андан кийин 800га алып барып оң жагын басабыз мыштын. Гиперссылка 9га коебуз. Андан кийин категория 2 өтөбүз дагы. Гиперссылка 11ге коебуз. Андан кийин 400га алып барып гиперссылка 13-чү слайдка коебуз. Андан кийин 600га барып оң жагын басып гиперссылка 15-чиге коебуз. Андан кийин 800га алып барып гиперссылка 17ге коебуз. Ушундай кылып бардыгыга гиперссылка коюп чыгабыз. Мына гиперссылка койгондо түстөрү өзгөрүп калат. Эми бул жерден биз мына жак формат фона деген панелди жаап койсок да боло берет. Бул жерден биз суроолорду коюу үчүн мисалы бул жерден биз категория дегенди өзгөртүп койсок болот. Өчүрүп туруп шаблонду ар кандай өзүбүз категорияларды кошуп алсак болот. Мисалы математика, бул жерге химия, музыка, тарых, биология деп өзгөртүп алсак болот. Андан кийин суроолорду жазуу үчүн 3кө барабыз. Мына категория 1 суроо 200 дейт. Бул жерди өчүрөбүз дагы. Мисалы биринчи баскычтагы амалдар. Бул жерди каалагандай кылып
дагы жылдырып алсак болот. Андан кийин жооп дегенге барабыз дагы. Жоопту өчүрөбүз дагы. Бул жерге кошуу жана кемитүү. Андан кийинки көрабыз. Сурооду жазабыз бул жерге. Мисалы 5 кемитүү 9. 6 кемитүү 9 барабар. Жооп барабыз дагы. Туура жоопту жазып коебуз. 6-дан 9 кемиткенибизде -3. Бул жерден пассиент кылып ортого жылдырып койсок да болот. Кааласак мындай кылып жогору жылдырып алсак да болот каалаган жерге. Бул жерге мисалы сүрөттөрдү дагы кошуп койсок болот, видеолорду кошуп койсок болот, аудио файлдарды кошуп койсок болот. Эми бул жерден кийинки сурооду жазабыз. Кийинки суроо мисалы эң кичине натуралдык сан. Туура жоопту жазып коебуз. Жооп дегенге 1 деп коелу. Пассиент кылып коелу. Мисалы бул жерден биз ар кандай сүрөттөрдү дагы алып келип койсок болот. Мисалы интернеттен издеп туруп цифра бир деп жазалы. Бир деп жазып туруп бул жерден картинка дегенди тандасак, картинка дегенди тандасак, бир цифрасы боюнча ар кандай сүрөттөр чыгат. Ушул жерден биз сүрөттөрдү көчүрүп алсак болот. Мисалы ушул сүрөттү көчүрүп алуу үчүн мыштын оң жагын басабыз. Сохранить картинку как дегенди басып коебуз. Басып туруп бул жерден загрузка деген тандап туруп сохранить деген басып туруп мисалы аталышыны 1 деп коеюн. Бул жерде өчүрүп 1 деп туруп сохранить деген басып коелу. Андан кийин презентацияга кайтып барабыз дагы. Же болбосо проводникке барып туруп загрузка деген тандасак, мына 1ди көчүрүп алабыз. Копировать. Презентацияга барып туруп ставить деген бассак, мына сүрөтүн дагы коюп койсок болот. Ар кандай сүрөттөрдү. Эми сүрөттү койгондо сүрөтү көрүнүп калышы мүмкүн. Же болбосо математикага тиешелүү башка бир сүрөттөрдү кошуп койсоңуздар болот. Видео файлдарды, аудио файлдарды кошуп койсоңуздар болот. Азыр мен өчүрүп эле коеюн. Эми кийинки суроо мисалы 5 көбөйтүү -9 барабар 5 көбөйтүү -9 барабар канча болот? Бул жерден жоопко туура жоопту жазып коебуз. -45. Ушундай кылып бардыгын даярдап болгондон кийин бул жерден биз биринчи слайдтан башкасын бардыгын белгилеп алабыз. Бардыгын белгилеп алдык. Белгилеп алгандан кийин переходу дегенди тандайбыз. Бул жерден по щелчку дегенден галочканы алып коебуз. Ал эми бул жерден длительность дегенден убагыны көбөйтүп койсок болот. Көбөйтүп коелу. Андан кийин бул жерди бассак, переходдун түрлөрү чыгат. Плавный деген эң акырындагын тандап коеюн. Эми бардыгын жасап болгондон кийин сохранить этип коебуз. Сохранить этерден алдын, сактоодон алдын слайд шоу кылып текшерип алсак болот. Ал үчүн бул жерде слайд шоу деген баскычты бассак болот. Же болбосо бул жактан слайд шоу деген тандап туруп сначала дегенди тандасак болот. Кетти. Андан кийин мыштын сол жагын бассак, кийинки слайд өтөт. Бул жерден окуучулар
суроолорду категориялардан өздөрү тандашат. Мисалы, математика категориясынан 200 упайлык сурооду тандай турган болсо, ушул 200 дегенди басабыз. Басканда мына 200 упайдагы суроо ушул экен. Биринчи баскычтагы амалдар. Ойлонууга убакыт беребиз. Окуучулар жоопторуну айткандан кийин туура жоопту көрүү үчүн жоопту көрүү деген баскычты басабыз. Бассак, кошуу жана кемитүү. Башкы бетке кайтуу деген бассак, башкы бетке кайтып барат. Эгерде 800 упайлык суроону тандай турган болсо, мына 200 деген кызыл болуп калды. Эми бул суроо кетти. 800 упайлык сурооду тандасак, мына 5 көбөйтүү -9 канча болот? Эгерде -45 деп жооп берсе, жоопту көрүү дегенди басабыз. Туура жооп берген болсо, туура деп айтып коебуз. Башкы бетке кайтуу деген басабыз. Мына 800 упайлык суроо дагы кетти. Түсү кызыл болуп калды. Бул жерден 400 упайлыкты тандаса, 6 кемитүү 9. -3 деп жооп берсе, туура жоопту көрөбүз. -3 туура, башкы бетке кайтуу. 400 упайлык суроодан кетти. Химиядан мисалы 200 упайлык сурооду тандай турган болсо, 200 басат. Бул жакта мына категория азыр буга суроо жазыла эле экен. Жоопту көрүү, башкы бетке кайтуу, мына кызыл болуп калат. Биз жанагы химияга эч кандай суроо жаза элек экенбиз. 600ду тандай турган болсо, мына эң кичине натуралдык сан. Жоопту көрүү 1, башкы бетке кайтуу. Мына кайсы упайдагы суроолорду тандай турган болсо, ошол категориядагы упайлардын түсү өзгөрүп калат. Ушундай кылып менин өз оюнум деген викторинаны түзүп, окуучулар менен биргеликте иштесеңиздер болот.